Бул жерде түрлүү идиштер бар. Зеркальный посуда, копилкалар, душка коюлуучу атай наборлор. Айжан Алымбекова Талас мамлекеттик университетинин юридика факультетинин 1-курсунун студенти. Ал бир нече убакыттан бери гипстен ар кандай декоративдүү буюмдарды жасоо менен алектенип келет. Бул идеяны анын апасы колдоп 5000 сом менен ишин баштаган. Азыр бир буйрутмадан эле 30 000 сомго чейинки каражат таап баштагандыгын айтат. Шыгым бар да, анан ошону кайненем менен кайнатам байкап калып, анан кайненем айтты. Мен сага акча берейин, кел жасап көрбөйсүңбү деп. Анан кийин ошо биринчи жасаганым зеркальный посуда болчу. Анан дагы жасагым келип, токтоно албай калдым. Анан кийин гипске атайын өзүм акча чогултуп, продуктыларын алдым. Продуктыларын алып, анан кийин монтип коз идиштерди өзүм жасап баштадым. Жасап жаткан идишимди алдыга карай алып кетип, таштабай, анан кийин цех ачып, буйруса, анан кийин жаш муундарды окутканга аябай кыялданам. Аларга да үйрөтүп, баазыр кыздар көп эле телефон чукушуп, ошолор менен алек болуп атпайбы. Анан кийин ушул нерселерди жазатып, үйрөтүп, өзүм бир чакан болсо да курс ачкым келет. Айжан иши жакшы жүрүшүп баштагандан улам аны кеңейтүүнү пландап жатат. Ошондуктан өзү окуган окуу жайы өткөрүп жаткан стартап долбоорлордун сынагына катышууда. Эгерде колдоо тапса, каржы жактан жардам болот. Эритип, формага куюп, анан кийин мындай фольгага ороп туруп, бияка чыгарам да. Коробкасындагы өзүм дизайн жазап, өзүм чыгарам. Ушул эле окуу жайдын дагы бир студенти Айыма Сагынбекова болсо эң даамдуу делген бельгиялык шоколаддарды жасап, буйрутмага жараша анын сыртындагы таңгагынын дизайнын кооздоп жасап сатат. Ал даярдаган шоколаддын бир кутусу 300 сом турат. Анын даамы, анан курамы жогорку сапаттагы азыктан даярдалгандыктан сатууда көйгөйдө эле жаралбагандыгын айтат. Эң биринчи именной блокноттор чыга баштаган. Анан кийин ошондон эле шоколадды ойлонуп кеттим. Анткени Таласта именной шоколад деген жок болчу. Бул Таласта эң биринчи жолу чыгып атат. Бизде өзүбүздө принтер бар. Ошого ичинде дизайнын жасап, бүт баарын чыгарып баштадым. Анан кийин ата-энелерим меня поддержали и сказали: "Давай начнем заказывать бельгийский шоколад", потому что бельгийский шоколад бул абдан даамдуу шоколад. Лицензия, сертификат алып туруп магазиндерге сатсам болот. А пока что бул мой личный бренд, и пока что магазинде сатып атам. Стартап долбоорлордун сынагына 26 студент катышты. Алардын баары өзүнүн ишин презентациялап, жасалуучу азык, ага кете турган чыгымдар жана түшүүчү пайда туурасында кеңири маалымат беришти. Окуу жайдын эмгек жамааты, ишкерлерден турган атайын комиссия түзүлүп, баа берилди. Ишиңиздин өзүңүз үчүн конкреттүү эмне муктаждыгыңыз бар? Студенттердин идеяларын өнүктүрүү үчүн өткөрүлүп жаткан бул сынакта биогумус өндүрүү, финансылык сабаттуулукка жарандарды акысыз окутуучу, кыргыз тилиндеги тиркемелер, үй шартында өстүрүлүүчү жашылчалар, гүл жасоо жана башка дагы көптөгөн бизнес идеялар сунушталды. Мыктыларына каржылык колдоо көрсөтүлөт. Университетте теориялык билимдерди албастан иш жүзүндө алар келечекте өздөрүнүн жашоосуну ыңгайлаштырып, жеке бир проекттин үстүндө иштеп, кийин аны бир бизнес кылобу же бир жакшы бир долбоорго айлантабы, ошондой айлантып, анан акча табууну үйрөнөт. Негизги максат ошондой да. Биринчи орунга 50 000, экинчи орунга 30 000, үчүнчү орунга 20 000 берилет. Анткени булар чоң завод, фабрика курабыз деген жок. Кичинекей өздөрүнүн оюн болгонго баштапкыга жакшы эле жардам берилет. Бул университет жагынан, анан ишкерлер жагынан да колдоо болушу мүмкүн. Булар бардыгы именно Талас регионундагы жаш муундар да ошо Талас регионунун өнүгүүсүнө келечекте жакшы экономикалык бир жардам болот деп ойлойм. Жогорку окуу жайлардагы бизнес идеяларды ишке ашыруу, жаштар ишкердигине дем берүү максатында уюштурулган стартап долбоорлордун сынагы студенттерди колдоого багытталган эң сонун мүмкүнчүлүк. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Букошев, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары.